Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu деген сахаба болгон. Бұл киши тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: эгерде ушул дүйнөдө мен кеңешпей туруп, машвара кылбай туруп, бирөөнү орун басар койгонумда, анда Abdullah ibn Mas'ud'u orun basar koymokmun deydi. Ушул киши ыкылас жөнүндө, ыкыластуулук жөнүндө мынтип айткан сөзү бар. Al-mukhlisu li rabbihi kal-mashi ala-ramal. La tusma'u khutuwatuhu, walakin tura atharuhu. Allah'tın razıçılığı üçün ыкыластуу адам бул кумда жол басып, үнү угулбай, изи калып кеткен, изи көрүлгөн адам сыяктуу дейт. Урматтуу окуучулар, урматтуу агайнилер, биз дайыма ар бир кылган ишибизди ыхлас менен кылышыбыз керек. Бизге элдин көрүүсү, элдин угуусунун кереги жок. Тек гана Аллахтын разычылыгын издешибиз керек. Илим алып атабызбы? Аллахтын разычылыгы үчүн алалы. Элибизге динди жеткирүү максатында алалы. Жакшы ниет менен алалы. Садака кылып аткандарыбыз садакалары ошондой болсун. Ажылыкка баргандарыбыз ажылыктары ыхлас үчүн болсун. Умра кылгандарыбыздын умралары ыхлас менен болсун. Зекет бергендери, зекет берүүчүлөрдүн зекети ыхлас менен болуш керек. Şu Abdullah ibn Mas'ud ayткандай, үнү угулбай кумда жол басып, изи көрүлгөн кишидей бололу биз. Аллахым бардыгыбызды ыхластуулардан кылсын.